мен азыр чынын айтсам аябай жиңим келди, өзүмө эле токтоло элемин. Бирок бул кофейняны аябай жакшы көрчүмүн. Келип бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен да. Бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен, себеби администратор келип айтты, бизде бул жерде русскоговорящий биздин посетительдер, ошон үчүн жалаң кыргызча сүйлөшөт. Билесиңер, биз ушундай нерсеге жетиптирбиз. Көрсө өзүбүздүн мамлекетибизде өзүбүздүн кыргыз тилинде сүйлөгөн уже болбой калыптыр да. Бул жетти турчу точкабызга жетти окшойт. Мен ойлоп атам, бул улуттун жоголуп кетишине алып келишет. Эмне үчүн биз бул жерге келгенде биз кыргызча сүйлөшөбүз деп? Эмне үчүн мен кыргызча сүйлөй албайм? Мынчалык намысыма тийди, мен кызым кыргызча окусун деп кыргызча мектепке бергем. Эмне үчүн кызым орусча сүйлөп калды? Себеби кыргызча садиктер жок. Кыргызча садиктер жок, мен орусчага берип, эми кыргыз мектепке берип аябай кыйналып атабыз. Чынын айтыш керек, аябай кыйналып атабыз. Аябай жакшы окутуп атышат, бирок кызым баягы кыргызча сүйлөбөй жүрүп, кыргызча окубай жүрүп, мына ушундай болуп атат. Бул маселе ар бирибиз ойлондуруш керек деп ойлойм. Намысыбыз болсо, өзүнүн улутубузду сактагыбыз келсе, эң биринчи тилибизди сакташыбыз керек.